Дар. Конституциялык соттун чечиминин резолютивдик бөлүгү жарыяланат. Кыргыз Республикасынын атынан Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун чечими. Максатбек Мергенбаевич Жорокуловдун кайрылуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 19 беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-абзацынын анын 3 жылы 1-инстанцияда жана 2 жылы 2-инстанцияда деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча резолютивдик бөлүк 2025 жылдын 3-декабры Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту төрагалык кылчу Өскөнбаев, судьялар Айдарбекова, Бобукеева, Дүйшеев, Жолдошева, Касмалиев, Кыдырбаев, Шаршыналиев курамында катчы Мамыталы кызынын катышуусу менен жоопкер тарап Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Саматбек Кыштобекович Сырановдун үчүнчү жактар Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Алмазбек Табалдиевич Молдубаевдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун ишеним кат боюнча өкүлү Рашид Алмазбекович Мусуралиевдин, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ишеним кат боюнча туруктуу өкүлү Аязбек Долозбекович Жаркынбаевдин, Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин ишеним кат боюнча өкүлү Темирбек Мадамбекович Ибраимовдун, Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңешинин ишеним кат боюнча өкүлү Акыйкат Бакказович Каримовдун катышуусунда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 97 беренесинин 1-2 бөлүктөрүн, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сот жөнүндө конституциялык мыйзамдын 4, 17, 40, 45 беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 19 беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-абзацын анын 3 жылы 1-инстанцияда жана 2 жылы 2-инстанцияда деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти ачык сот отурумунда карап чыкты. Ишти соттук отурумга кароого даярдаган судья баяндамачы Бобукееванын маалыматын угуп, иштин материалдарын изилдеп чыгып, үчүнчү жактардын пикирлерин угуп, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 97 беренесинин 2-бөлүгүнүн 2 пунктун 4-бөлүгүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамдын 48, 49, 52 жана 53 беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту чечти. Биринчи, Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 19 беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-абзацынын анын 3 жылы 1-инстанцияда жана 2 жылы 2-инстанцияда деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобосу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 37 беренесинин 3-бөлүгүнө, 56 беренесинин 2-бөлүгүнө, 94 беренесинин 3-бөлүгүнө жана 95 беренесинин 5-бөлүгүнө карама каршы келбейт деп таанылсын. Чечим акыркы жана даттанууга жатпайт, жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. Чечим бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары, коомдук бирикмелер, юридикалык жана жеке жактары үчүн милдеттүү жана республикалык бардык аймактарында аткарылууга тийиш. Бул чечим мамлекеттик бийлик органдарынын расмий басылмаларында, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун расмий сайтында жана Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун жарчысында жарыялансын. Ошондой эле кыскача түшүндүрмө эмне себептен Конституциялык сот ушундай чечимге келди. Конституциянын 95 беренесинин 5-бөлүгүнүн 2-абзацында жогорку соттун судьялыгына талапкерлерге коюлган талаптар толук жана акыркы тизмеси катары каралбайт. Мындан тышкары ушул эле берененин 9-бөлүгүндө талапкерлерге карата кошумча талаптарды белгилөө укугу да бекитилген. Ошентип, Конституция мыйзам чыгаруучуга
судьялык кызмат орундарын айрыкча чечимдери акыркы болуп даттанууга жатпаган жогорку соттун судьялык кызматын ээлөө үчүн талапкерлерди тандоонун жана дайындоонун эң эффективдүү механизмдерди аныктоо үчүн кенен дискреция берген. Аны бул багытта чектөөгө жол берилбейт. Чечим түшүнүктүүбү? Конституциялык соттун отуруму жабык деп жарыяланат.